Жоголчу, сен карадалы болуп бүттүң го сен. Сүткө тойгон күчүктөй фигурамды өзүмө жактырам. Кудайым, деп эле үйдө отуруп эле чай коюп эле. Эми симптомдорун сиз байкап жатсаңыз, демек ооруп аткан окшойм анда. Үйүңүзгө барып наныңызды жеп аткан жокмун, сиздин тамагыңызды жеп аткан жокмун. Мурдуң букалардын мурдундай го. Мен сага турмушка чыгам деп жигиттин башын байлай албайт экенмин. Бээси жок, бээсинин нээси жок. Жаттап эмкиде сөз сизге инстаграмдан бөлүшүп коёмун. Я и так знаю, что я красотка деп коебу. Айзада болбойт Нурматка. Айзада жасалмаланып, алжаңдай берет. Керебетимде жатып алып ыйлап, сен жөндөшүнүп жазып атат деп өзүмөн өзүм анан. Жок, сен баары колуң келет. Буйрук болсо мүмкүн биз дагы баш кошуп калабыз. Саламатсыздарбы? Эгерде бул менин интервьюмду көрүп жаткан болсоңуздар, ар бир суроого чын, ачык, айкын жана так жооп бергенге аракет кылам. Жолдошбеков Жакшылык деген байкеден суроо келген экен. Айзашка, сени ким коркутуп атат? Мындай коркутуулар болуп келген жана боло бермекчи. Өзгөчө эл адамдарында эң негизгиси кыргыз эли биз сени менен, сен күчтүү кызсың, сынба дейт. Биринчи Жакшылык мырзага рахмат айтат элем. Анан бул коркутуулар боюнча эми эл адамда чындыгында болот экен. Өзүңүзгө өзүңүз сурооңузга жооп берип кеттиңиз окшойт. Бардыгы өттү, бардыгы кетти. Ушул себептерден эч кандай коркунуч жок. Кудайга шүгүр, жаным аман десем болот. Кийинки суроо. Венера СММ Таргет дейт. Негизи концерттерди, берүүлөрдү аябай жакшы алып барасың. Бирок ушу пост жазганда эле кызыктай болуп айнып каласың дейт. Кандай десем, рахмат, концерттерди, программаларды жакшы алып барасың дейт. Ошол концерттердин, программалардын сценарийин дагы мен жазам. Ушул учурга чейин эч ким мага сценарий жазып берген эмес. Мен сценарийди оку деп мага редакторлор кээде чоң концерттерде бербесе, бардык сценарийди өзүм жазам. Эгерде сизге жакпай жаткан болсо, ар бир ой, ар бир сын сөзсүз эфирде болуусу туура көрөм. Эгерде ошол ойду конкреттүү түрдө мага жазып берсеңиз, мүмкүн мен ошол тексттен же болбосо ошол сөздөн бир жерин оңдогонго аракет жасайм. Сынды туура кабыл алабыз. Жунушбаева Суусар дейт. Айзада, аркаңда дайым телефон көтөрүп жүгүрүп жаткан ким? Курбуларыңбы же атайын дайындалган эмеби дейт. Бул акылдуу сөздөр деген рубрикасынан кийин пайда болгон суроо болуш керек. Айтышат, сен эмне артыңан чуркап акылдуу сөздөрдү айтып койбойсуң деп сурай беришеби депчи. Бул рубриканын пайда болушу мен негизи өзү китеп окуп жатканда жакшы сөздөрдү ар дайым эсимде калыш үчүн жөн гана кагазга жазып коем да. Анан ошол сөздөрдү жөн эле кагазда калбасын, мен дагы бөлүшкүм келет деп бул ойлор менен Инстаграмда акылдуу сөздөр деп анан элге жагып баштагандыктан көбүрөөк тарта баштадым да. Анан сурашат, артындагы адам кийим, кээде эркектин үнү болуп калат. Анан эмне жигитиңби же ойношуңбу деп сурап калышат. Же кыздардын үнү чыкса, дос кызыңбы же сенин жардамчыңбы депчи. Анан мен жанымда ким болсо эле айтам, мисалы сен мен келаткан болом, сен мен Айзада акылдуу сөздөрдү айтып койбойсузбу дейсиз, мен ошол сөздү айтып коем деп мындай сценарий түзүп алдын ала жазылат. Кокусунан мисалы рульда кетип бара жатканда байкелер, эжелер ушундай учур болгон, атайын артыман кууп келип токтоп, мен эмне коркутуп атабы деп жүрөгүм түшүп калчылдап атсам, байке айнекти ачты, мен да айнекти ачып, байке саламатсызбы, эмне болду деп ошентсем, Айзада акылдуу сөздөрдөн айтып койбойсуң дейт. Деп тамашалап бир акылдуу сөздөрдүн бирөөсүн айткам. Ошол себептерден жанымда ар дайым бирок концерттерде жардамчым жүрөт. Анткени мен жалгыз болуп, жалгыз жүрбөш үчүн кыз киши. Ошол себептерден жанымда сөз жардамчым жүрөт. USSR 1987 дейт. Красавица, у вас есть парень дейт. Благодарю за комплимент. То, что назвали меня красавицей. Я и так знаю, что я красотка такой. Тамаша. Жигитим жок. Жигитим жок. Бирок айтышат да, өнөр адамдары мындай рейтингди сакташ үчүн жигитим жок, же болбосо күйөөм жок, же аялым жок деп айтат депчи. Менде андай нерсе жок. Мен жок болсо жок деп айтам, бар болсо бар деп айтам. Жок жигитим, бар болсо жигитим акылдуу сөздөр тартмакта. Азырынча чындыгында айтканда жигитим жок. Гүлкайыр Сатыева дейт. Бою канча сантиметр чыгат экен дейт. Элдин баардыгы кызыктырган ушул кодо, анан кодо пиш, анан боюңду карабайсыңбы деген сөздөр бар. Аллахым берген бизге бойду эч ким өзгөртө албайт. Мен ыраазымын. Мына ушул мейли 1,5 деп атаган боюм менен деле Кудайга шүгүр көп ийгиликтерди багындырып келатам.
теректей бой бергенче теменеде акыл берсин деп айтылат го, ошондо ошол нерсени дагы кээде өзүм айтып коем, бирок эми боюм кичинекей болсо бул мен бутум баспай калган жок, көзүм көрбөй калган жок, же дагы бир органым иштебей калган жок. Ошол себептерден эң негизгиси 6 саным аман. Анан боюм кичинекей, анан тигиндей мындай деп сын айткандарга жөн гана эме демек, мен айтпай эле коеюнчу. Мироза 1980 дейт, ошко турмушка чыгат белең дейт. Ооба, чыкмакмын. Ош жагат. Ошто өзгөчө жакшы көрөм. Анткени ушул мени тойго көп байкасам, ошко чакырат экен. Ошто чындыгында мындай байлар көп, ошто мындай жүрөгү кенен, мындай жөнөкөй адам менен жолуксаң деле чайга чакырып, көрсө мен өткөндө бир оштогу тааныш менен сүйлөшүп атсам, салам алейкум деген сыяктуу эле сени чайга чакырып коет экен да, чай ичпейлүү дегенде, салам алейкум дегенде эле айтышат экен да. Мен ар бири чай ичпейлүү десе, ооба чай ичебиз деп графиктерин жазып алам да, моң саатта мончо барам, тиге барам деп көрсө, чай ичпейлүү деген сөз ошто саламатсызбы деген сөздүн бири экен. Мен жакында түшүндүм. Бирок ошко чыкмакмын. Оштун жигиттери өтө мындай беришен келишет, гүл менен тосолошот, гүл менен жөнөтүшөт. Ошко келин болмокмун, эртең менен туруп эшик шыпырмакмын. Ооба, эмнеге бөлүнүш керек, аркалык деп бөлүнүш керек, эмнеге түштүктүк деп бөлүнүш керек билбейм. Мен өзү бөлүнгөнгө каршымын. Серия 9459 дейт. Суроо узаткым келди. Кандай жана канча эмне деген китептерди окугансың? Сөз байлыкка байсың, кызганамын, молодец дейт го. Чоң рахмат. Эмнеден кызганасыз? Кимден кызганасыз? Өзүңүздөн кызганасызбы? Же түшүнбөй калдым. Мен деле кызганчакмын, бирок окшош экенбиз. Буга чейин канча китеп окуганымды санаган эмесмин. Акыркы жолу Шайлообек Дүйшеев агабыздын Агындылар китебинин 2-чи томдугун окуп бүтүрөйүн деп калдым. Жалкоолугум майынан бүтүрө албай жатам. Буга чейин мен баягы бир күнүн ичинде кантип байып кетсе болот, 2 күнүн ичинде кантип ийгиликтүү болуп кетсе болот деген китептерди окучумун. Ага чейин эми адабий чыгармаларды окугам. Анан кийинчерээк башкача ой келип, башкача ой толго келгенден соң ушул өзүбүздүн адабиятка, өзүбүздүн кыргыз тилинде жазылган китептерге көңүл бура баштадым. Сөз байлыкка келе турган болсок, китеп окугандын баары эле сөз байлыгы кенен боло бербейт. Ошол себептерден бул нерсе сөзсүз табияттан да кичине берилиш керек экен. Андан тышкары аракет кылышың керек экен. Анан сөз жаттап алып эле кээде окшоштурам деп аракет кылганда деле толугу менен окшошо бербейт. Бирок китеп окуш керек, окуганда пайдалуу китепти окуш керек да. Анан китептин пайдасы жок болгону сиздин сөз байлыгыңызды жогорулата турган, эгерде ушул тармакта өнүгөм десеңиз. Омургу 2462 дейт. Саламатсың Байзада, мен жаңылмач айтайын деп айтып көр. Ээси келсе бээси бергин, бээси келсе ээси келсин, ээси менен бээси бирге келсин, бээси менен ээси бирге кетсин, ээсинин бээси жок, бээсинин ээси жок дейт го, сонун жаңылмач экен. Жаттап көрүшүм керек экен. Мен айтып көр деп аттыңыз окшойт да. Ээси келсе бээсин бергин, бээси келсе ээси келсин, ээси менен бээси бирге келсин, бээси менен ээси бирге кетсин, ээсинин бээси жок, бээсинин ээси жок. Жаттап эмкиде сөз сизге Инстаграмдан бөлүшүп коём, менде бар. Жаңылмач тууралуу айта турган болсок, жаңылмачты мен ушул кыргыз телевидениясында дикторлук кесипти мыкты аркалаган учурунда коомдук телерадио бир корпорациясында иштеген Чынара Гапарова деген диктордон үйрөнгөнмүн. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде, журналистика факультетинде окуп жүргөнүмдө, магистратурада окуганда үйрөнгөнмүн жаңылмачты. Жаңылмач айтып бири-бирибиз менен атаандашчыбыз. Кээде ким тез айтат, ким көп айтат деп студенттердин арасында баягы согуш болуп кетчү. Ошол себептерден ушул өнөр менде калган. Жаңылмач айтуу бул өтө азыркы жаштарга өзгөчө тилиңиз так болуусуна пайдалуу. Эми негативдүү комментарийлердин убактысы келген экен. Мен хейтерлерим урматтуу. Абдымалик уулу Умар дейт, эркектер дагы. Не дейсиң? Жоголчу, сен карадаалы болуп бүттүң го сен дейт. Макул, мен жоголоюн. Кыргызда карадаалы деп ооба мурун 20-дан ашкан кызды айтчу. Мен азыр 26 жаштамын, бирок эгерде эркек болсом, мен сүйгөнүмө
баягы үйлөнүш керек деп үйлөнө алмакмын. Кызы киши экенмин, сүйүүмдү айта албайт экенмин. Мен сага турмушка чыгам деп жигиттин башын байлай албайт экенмин. Ошол себептерден чыгууга да аракет кылбайм. Ушул күндө, ушул мүнөттөрдө бактылуумун. Кудай бере турган күндө сөз турмушка чыгам. Анан көпчүлүк ойлой берет окшойт. Мен баягы эфирден өзүнчө акылдуу сүйлөп эле анан мындай эме болсом, чоң бир аял, чоң бир катын деп ойлошот окшойт. Анан жаныма келип эле, "Ай, боюң кичинекей эле, жаш эле кыз турбайсыңбы? Канча жаштасың?" деп сурашат. 26 жаштамын деп ошентсең, "А 26 эле жаштасыңбы? Мен сени 30 жашта экен деп элестеткем" деп ойлойт. Ошол себептерден эми Кудайдын буйругу, эгерде эми сиздин үйүңүзгө барып наныңызды жеп аткан жокмун, сиздин тамагыңызды жеп аткан жокмун, жашай берейинчи, бойдок деле болобу? Эми дейт Умар деген мырза. Сизге жооп болуп кетти окшойт. Калыгулович 24 дейт. Дагы да эркектер. Дамырка, одним словом, кебетеңди карап чочутпа, чочуп да кетем кээде дейт. Астафирулла, Кудайым сактасын. Мен кебетемден чочуп кетсеңиз, мен сиздин кебетеңизди көргүм келет. Кебетеме эч бир мындай наразычылыгым жок. Пластикалык операция да жасаткым келбейт. Кудайыма шүгүр. Көпчүлүк мурдума дагы асылат. Мурдум мындай салаңдап түшөйүн деп калыптырам, тиги бу деп. Бул нерсени эми энеңдин боюнда жатканда, энеңдин койнунда жатканда ошол баягы Аллахтын берген нерсеси. Анан эгерде мынчалык негатив жазып, мынчалык адамдын баягы сырткы келбетине асылып аткандан соң, маселе сизде барбы деп ойлойм да. Анткени жакшынакай адамдар, иши көп адамдар, аракет кылган адамдар бирөөнүн кебетесине эмес, бирөөнүн баракчасына кирип негатив жазбайт да. Мен убактым жок, мисалы. Үйдө жатып алып деп үстүгө түкүрүгүн тосуп коюп отурган инсандардын бирөөсү окшойсуз. Бирок негатив болуш керек, хейт болуш керек. Сиз да туура түшүнөм. Дурия Жапаркулова. Дуриябы же Дарьябы туурараак жазсаңыз болмок экен. Өтө эле көп сүйлөйт. Азыр эле ушундан кийин анан балаңча болгондо ким болот дейт. Дурияспы же Дарьяспы, кечиресиз. Жашоодо мен көп сүйлөбөйм, жашоодо уккан жакшы көрөм. Бул менин кесибим. Камера менен микрофонду Айзадага берип койсоңуздар, пулемоттон кем калышпай сүйлөгөнгө даярмын. Анан менин көп сүйлөгөндүгүм эми бул менин ушундай имидж болуп калган. Жашоодо мисалы достор менен отурганда аларды угуп отурсам, эмне Айзада бизди жактырбай атабы же маанайың жок болуп атабы, эмнеге сүйлөп атасың деген суроолор көп болот да. Жашоодо мени жакын тааныган инсандар такыр башкача билишет. Мен жумушум ошондой, сахна ошондой. Мисалы спортто жүргөндө сен спортто мүнөзүң болуш керек, спортто күчтүү болушуң керек, сен спортто ошондой кийинишиң керек. Спорт залдан чыкканда деле сен түйүлүп эле монтип жүрө бербейсиң да. Спорт залга киргенде сен мүнөзүңдү көрсөтөсүң. Ошондой эле менин мүнөзүм, менин тилим эфирге келгенде курчуйт. Ошол себептерден бул туура эмес түшүнөк. Журналисттердин баардыгы жашоосунда момитип сүйлөйт, анан күйөөсүнүн мээсин жеп таштайт, анан ушуну ким алмак эле, анан бул байкушту алса башына самоор кайнатат деген сөздөрдүн баардыгы жөн гана сөздөр деп өзүмө реклама алып кетейинби? Каныгүл Нурматова дейт. Кылыгың эле суук болуп баратат, деги жылдыз оорусуна кабылбай жатасыңбы дейт. Чоң эле эжеккенин сүрөтү турат, мындай 60-тагы апанын сүрөтү турат окшойт да. Болгондо дагы Ысык көлдө Чыңгыз Айтматовдун эстелигинде жанында отурган апабыз окшойт. Кылыгым суук көрүнөт окшойт сизге, бирок мен ошол нерсе менен билбейм, кылыгым суук дегенде сизге кайсы кылыгым жакпай жатты экен? Толугу менен жазып койсоңуз болмок. Жылдыз оорусу менен ооруган эмесмин. Жылдыз оорусу менен кандай болот экенин деле билбейм. Симптомдорун сиз байкап жатсаңыз, демек ооруп аткан окшойм анда. Бирок өзүмдүн байкоом боюнча жылдыз оорусу менен ооруй элекмин. Ооруганда эмесмин. Кылыктарым эмне болуп аткандыгын түшүнгөн жокмун. Мүмкүн жанагы тез-тез сүйлөп же болбосо спорт залга барганымды жактырышпайт. Кыргызда эмне кыз деген назик болуп эле, Кудайым деп эле үйдө отуруп эле чай коюп эле, ой сиз мыктысыз деген кыздар ал коом албетте жок. Бирок кыз киши кайсыл жерде күчтүү болгонун билиш керек, кайсыл жерде алсыз болгонду билиш керек. Мен буйруса жигитти хан кыла турган кыздардын биримин деп айткым келет. Таластык мактанат деп айтыштан мүмкүн. Саламат Саяков дейт. Таза эле мактанып, жаңы айткан, таза эле мактанып бүтпөдүң го, норма деле алып бара албайсың дейт. Мырзалар көп экен, көпчүлүгү.
Рахмат. Ар бир угарманымдын, ар бир көрөрманымдын сынын туура кабыл алам. Эмне жөнүндө туура алып бара албайм, кайсыл жерден катам бар, жазып койсоңуз толугу менен болмок. Мактанып атасың дегенде, эми бар экен мактанып атам деп койгойм. Кайра мактанып алгансың. Мактангандай деле болбойм, бирок баягы мен мактансам кайра турбай каласыз элечи. Ошондой сезилет окшойт кээ бир инсандарга, бирок мактанган инсандар жакпайт өзүмө, и мактанган дагы жакпайт. Санабар Кошалиева, өзүң жаш кызсың, бирок өзүңдү чоң аялдардай алып жүрөсүң, чоң аялдардай алып жүрөсүң дейт. Бир чети туура, анткени биздин кесибибиз ошондой, сен бир учурда туруп мындай бомуш менен сүйлөшөсүң, бир учурда туруп президент менен сүйлөшөсүң, бир учурда туруп мамлекеттик иш-чараны алып барасың, бир учурда туруп мектептеги иш-чараны алып барасың. Сен кайсы бир акылмандын сөзүн укканмын, күчтүү адам бул өзүнүн баягы деңгээлинен ылдый адам менен кой мен деңгээлим ылдый экен деп сүйлөшпөй койбой, бийик адамдардан менден бийик экен деп коркуп койбой, ар биринин деңгээлине түшө билип, деңгээлине көтөрүлө билген адам күчтүү депчи. Ошол себептерден эми сиз айтканыңыз, мисалы бизде студияда мисалы улуу инсандар келет, кээде кичинекей бала келип калат, ошонун деңгээлине жараша сүйлөп атсаң, сен ойлойт да мындай чоң апа экен, чоң аял экен деп. Бирок бул нерсе экрандан ошондой эле көрүнөт. Экрандан мен чоң бир башкача айзаданы көрөм, жашоодо такыр башкача айзаданы көрөм. I am looking for the деп жазыптыр. Англисчеңиз жакшы окшойт. Честно всех достаете. Уже поработайте над этим дейт. Над этим, над чем поработать? Я вот не поняла, вопрос не до конца дописали. Хорошо, буду работать, потому что именно хейт, именно такие слова должны быть, потому что без этого мы никогда бы не двигались бы вперед. Вы что имели в виду, я не знаю, но будем стараться. Бытам анас дейт. Ушул кыз сулуу болсо такыр эле өлтүрмөк экен дейт. Кудайга шүгүр, мен өзүм сулуу эле сезем. Мне страшно көрүнөм сизге. Өзүмдү сулуу сезем, Кудайга шүгүр, бактылуумун ушул келбетим менен. Табитте талаш жок дейт, кимдир бирөөгө кара тор кыз чыгат, кимдир бирөөгө ак кыз чыгат, кимдир бирөөгө мендей, кимдир бирөөгө дагы бир башка сендей, сиздей кыздар жагышы мүмкүн. Ошол себептерден табитте талаш жок. Демек сизге жакпасам, сиздин табитиңиздеги кыз эмес экен. Кечирип коюңуз, мен кайра төрөлөй албайм, кайра апамдын курсагына кире албайм. Өтүп кеттиңиз болгону, нерсиңизди каратып эмне кыласыз? Бутуң ичке болсо ушундай жарык көйнөк кийсең жарашат, сеники болсо эркек көйнөк кийгизип койгондой болуп калыптыр дейт. Мен боюм кичинекей болгондо боюм 1,60, анан апамдын фигурасы да ушундай, баягы колдору жоон, буттары жоон деп айтып коюшат го, баягы кыргызда билесиздерби, бул нерсе эми айтса дагы айткандын өзү жаман, ыйлагандын көзү жаман болот да. Кыргызда майгөтөн деген сөздү биринчи мен жазып чыкканмын да. Кыргызда майгөтөн деген сөз бар. Бул Ким Кардашьян эмес, бул ийгиликтүү, жолу ачык кыз дегенде, ак жол дегенде, эми майгөтөн деп бизде баягы айтып коюшкан депчи. Илгери кыздарды ушинтип тамашалап койчу экен. Баягы кыздардын канчалык деңгээлде жерди теше сүйгөн кыз болсо, ал кыз мыкты төрөйт, баатыр төрөйт деп тамашалап коюшкан. Бул тамашанын канчалык бир деңгээлде чындыгы бар да. Ошол себептерден менин бутумдун күчтүүлүгү, мейли колумдун жоондугу, бутумдун жоондугу сизге жакпай жатса мага жагат. Мен буюрса келечекте кыргыздын баатырларын төрөчү кыз экенимди мындай өзүмдү сезип коёмун. Кудайга шүгүр, апамдын фигурасын так өзүм тапкам. Анан жок, мен арыктайм, мен липолитик сайдырам, же болбосо мен дагы бир нерсе кылдырам дегим келбейт. Өзүмдүн фигурам жагат. Ушундай, кандай десем, мындай упитанный деп коет го, мындай сүткө тойгон күчүктөй фигурамды өзүмө жактырам. Сизге жакпаса эми ал нерсеге мен күнөөлүү эмесмин. Термичикова С деген эжеке жазган экен, колунда деле өзүнүн кызы бар экен, мындай байкасам. Эне болуп турган учурда эч кимге сын такпаш керек. Балаң дагы, кызың дагы өсүп турганда эч кимге сын такпаш керек. Бегим Исаева дейт, эрге тие албай жаман кыйналдың сен байкош дейт. Эмнеге ушул эрге тийгизе албай эле мени кыйнала беришет? Башкага жабыштырып, буга жабыштырып, эркектер менен сүрөткө түшсөм, ар бир мындай бойдок эркек болуп калса деле, бойдок болбосо деле, ушуга күйөөгө тий, ушуну карма дей беришет да. Мен мындай өзүмдү мындай күлүп мындай кылып коем да, же
элге мындай ушунчалык картаң көрүнөм же элге ушунчалык байкуш күйөөгө тие албаган бир түрү суук бир эме көрүнөмбү? Айтор бул нерсе сиздин маселеңиз да, ошондой көрүп атсаңыз, мен күйөөгө тие албагандай көрүп атсаңыз. Бирок менде болгону мындай выбор көп болуп атат, тандоо көп болуп атат. Тандай албай атам да. Тандасам эртерээк тийип кетмекмин. Көп болуп атат жөн гана деп койсун. Айтат, дагы мактанып атат деп тамашалап атам. Сиздердин ар бир сурооңуздарга тамашалап жооп берейин деп атам да. Салтанат 9753 дейт. Жар-жарды сени алып барбай эле койчу, жарашпай калат экен, жакшылап ийилбейт белең дейт. Бул эң биринчи жар-жарды мен ушул өзүмдүн жакын дос кызым Татына дегендин дос кызымдын баягы үйлөнүү үлпөт тоюнда айткан болчумун. Ал сураныч боюнча досум сен айтышың керек деп анан айттым. Негизи кыргыздар шарты жар-жарды ажырашпаган, үлгүлүү үй бүлөнүн баягы кожо экеси айтыш керек. Мен бойдокмун деп ошентсем, сен жаш катары жаштын тилегин берсин деп, сен эми ажырашкан эмессиң, сен эми бирөөнүн үй бүлөсүн бузган эмессиң, айта берчи деп сурангандыктан жар-жарды айткам бир жолу. Экинчи жолу болсо атайын ушул Москвадан келген бир угарманым бар экен. Ошол менин жар-жар айтканымды эстеп калып, кийин үйлөнгөндө чалып жүрүп анан жар-жар айтырган эсимде. Ошону менен 2 жолу эле айткам, анан мага өзүмө жагат. Анан кийин үй бүлөлүү болгондо сөзсүз айтам. Махаббат 060873. Нурмат жакшы жигит, токтоо дейт. Айзада болбойт Нурматка. Айзада жасалмаланып алжаңдай берет. Нурматтан чоң көрүнөт дейт. Сиз Нурматтын фанаты окшойсуз. Нурмат экөөбүз ушинтип баягы ушинтип тамаша жасагандан соң Нурматты жакшы көргөн кыздардын баардыгы мага жаза башташты. Сен мындайсың, сен чоң катынсың, сен ушу Нурматка тең келбейсиң деп элечи. Аны окуп алып бир чети күлгүм келет. Нурматка жөнтөп көрдүңбү сен эме фанаттарың армияң мени жеп кетейин деп атат. Кой, айланайын, ачыгын эле айталы, экөөбүз сүйлөшпөйбүз деп ошентсем, ооба деп ал дагы тамашалап күлүп калат. Эми бардык нерсе буйрук экен. Биз айта беребиз, биз сүйлөй беребиз. Нурмат жакшы жигит. Буйрук болсо мүмкүн биз дагы баш кошуп калабыз, бирок Нурмат экөөбүз азырынча кесиптеш элебиз. Ошол себептерден Нурматты менден кызганбай эле коюңуз. Нурматтын башка сүйлөшкөн кызы бар деп койсун. Тамаша. Асанова 4961 дейт. Бир жигитим дейт, бир жигитим жок дейт. Өзү да билбейт окшойт дейт. Эми жигитим жок болсо жигитим жок дейм. Бул учурга чейин бир жигит менен сүйлөшкөм, сүйлөшпөй калдык. Анан сиз мындай интервьюларда алмаштырып көрүп алат окшойсуз. 2021-жыл ноябрь айы жигитим жок. Нурба дейт. Мурдум жөнүндө тема. Мурдуң букалардын мурдундай го дейт. Рахмат, мырзалардан мына ушундай негативдүү комплименттерди угуп деле кулагым көнүп калды, бирок Кудайыма шүгүр, өзүмдүн мурдум жагат. Бул мурун менен канча мамлекетти кыдырып келдим. Бул мурун менен дагы буюрса көптөгөн ийгиликтерди багындыргым келет. Ушундай мурун менен төрөп койгон ата-энеме, анан алты сан мамам кылып койгон Аллахыма миң мертебе шүгүрчүлүктөр болсун. Негативдүү суроолор бүтүптүр. Температурам көтөрүлүп кетейин деди го. Айзада таланттың жагынан да, сулуулугу жагынан дагы жылдыздардын арасында менин баамды эч кимге камчы салдырбаса керек. Жаңылмачты тапанчадай тырсылдата айткан, бул инсанга кандай жигиттер даап кофеге чакырат болду экен дейт. Сиздин кыргызчаңызга 5 деген баа койдум. Жакшылык Жолдошбеков дейт. Сиз чакырсаңыз сөзсүз барам. Ошо жигиттердин көпчүлүгү барсаң эле мындай жок деп койсочу деп ойлойт экен. Жигиттер үчүн мисалы жок деген жооп алыш бул мындай намыска тиет да. Мисалы бир кыз жагып турса анан ал жок деп койсочу деп андан көрөкчү барбай койгон жакшы да. Анан бул психологиялык жагынан. Ошол жактан мындай мырзалар көп мындай келип тааныша бербейт, дай бербейт. Анан чындыгында мен мисалы таанышам деген жигит менен таанышып коем. Мисалы кафеде отурсаң же болбосо рулда кетип бара жатсаң, сен менен таанышайын дедим эле десем, мындай бардык таанышууга ачыкмын. Эмне себептен баягы мүмкүн тагдырым болуп калат. Номеримди берип кое берем, анан сүйлөшүп, мисалы эгер уланып кетет, жок болсо жок дегендей. Венера 27. Ушундай кыргыздын кыздарына жаман комментарий жазгандар аман эле болгулачы, уктуңарбы деп койсун. Айзада сонун кыз. Мен жанынан көргөн эмесмин. ТВдан же интернеттен көргөм. Кийинген стили жагат, өзүнө жарашыктуу кийинет, ит өрө берет, кербен жолун улай берет. Алга кыргыз кызыңдын даткасы, кыргыздын маданиятын көтөрүп жүрө бер, бактылуу кыз бол дептир.
Венерже чоң рахмат. Сиз менен жолугушканга даярмын. Эгерде жолугам дей турган болсоңуз, ооба, албетте ит үрө берет, кербин жүрө берет. Коомдо сын болбосо бизде дагы өсүш болбойт. Эгерде баарына жага берсең, анда сенде өсүш жок, бир жерде турасың деген сөз да. Жөн эле эч нерсеси жок адамга эч ким көз арта бербейт, эч ким сын айта бербейт да. Ошол себептерден кичине колуңда бир нерсе пайда болду, кичине кыймылдай баштадыңбы, сындын болуп жатканы, демек кыймылдап жатканың деп билем. Фитоняшка 4 бактылуу бол, алтын кыз, Аллахым аял затына берген бакыт талайын берсин. Я тебя не знаю, тойлордо гана көрөм, но знаю, что сенин колуңан баары келет. Умничка. Фитоняшка 4 деген жакшы бир мотивация берип турсуз. Чоң рахмат. Тойду көрсөңүз, тойдо тамада болуп атканымды көрөт окшойсуз. Эми буюрса сиздер ушинтип мотивация берип жакшы сөз айтып турсаңыз, адамдын баягы ичиндеги жан дүнөсү ар дайым өнүгүп турат. Биз деле гүлгө окшошпуз. Билсеңиздер, үйдө өсүп жаткан гүлдү, мисалы, ушундай эксперимент жасаган экен да. Бир гүлдү аябай урушуп, сен жаман гүлсүң, тиги бул сөгүп өстүргөн гүл, мындай ушундай болушунча нааразы, болушунча түсү башкача өскөн экен да. Бир гүлдү аябай жакшы багып, күндө суу куюп, сен сонун гүлсүң, сен азамат гүлсүң, сен даамдуу гүлсүң, сенин жытың сонун деп өстүргөн гүл, баягы гүлдөп, аябай сонун баягы гүлдөрдүн катарын толуктаган экен да. Ошол себептерден бул мисалды жөн айткан жокмун. Адамдарга жакшы сөз жаны эргитет. Чоң рахмат сизге, ыраазычылык билдирем. Кулубаева Гүлнар 62, азаматсың, эмгекчил, тырышчаак, уюштургуч айымсың. Ишиңе ийгилик, өзүңө бекем ден соолук дейт. Гүлнар жеке, чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Тырышчаактык, эмгекчилдик бул албетте талант 1%, 99% эмгек деп коет. Мына ушул девиз менин ар дайым девизим. Учурунда бардыгыбыз билгендей эле маркум журналист Мелис Шимханов айткан экен да. Ошол сөз аябай жагат мага. Бардыгыбыз жараткан алдында, Аллахтын алдында бирдейбиз. Бирок адамдардын арасында алгачкы болгон жакшы депчи. Ошол себептерден бул принцип дагы да болсо ошол тырышчаактыкка түртүп турат. Венера Сизимай дейт, азаматсың Айзада, элдин кызматында жүрө бер. Сен менен сыймыктанчу адамдар көп. Биз аял заты абдан күчтүү келебиз, бирок аны өзүбүз байкабайбыз. Алга деп ана момундай чуркаган кыздын немеси коюп коюптур, смайли коюп коюптур. Венерже чоң рахмат. Аял заты өтө күчтүүбүз. Аял затына берилген 9 айлык толгоону, анан төрөөнү берип койсо, эркектер анын 1 секундасына да чыдамак эмес деп айтылат го. Ошол себептерден буюрса бул нерсени да көтөрчү убакыт келсин. Аял заты ушунчалык көп нерсени башынан өткөрөт. Мен ар дайым кыргыздын кыздарына, кыргыздын аял затына суктанып келем, анткени мына ушул кыргыздын айымдары көп эмгек жасап келет. Анан албетте мырзалар дагы бар. Булар феминист болуп кетиптир деп айтпасын да. Жаркынай Молдобаева дейт, сонун кызсың, сен ар бир эфириңде сен алып барган кечелерди көрөм, өтө аракетчил, кыйын кызсың дейт. Жаркынай жекеси, чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Ушул эфирди көрүп, ар бир катышкан иш-чараларымды көрүп турганыңызга чоң рахмат. Көрөрманыбыз бар, биз барбыз. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт го. Ошол себептерден сиздер менен бийикпиз. Ушун менен мага берилген суроолордун топтому жыйынтыкталды окшойт. Негатив жазсаңыздар дагы, жакшы сөз жазсаңыздар дагы, демек бул мен тууралуу айтылып атат, мен тууралуу кеп болуп жатат. Ар бир сөздү туура кабыл алганга аракет кылам. Комментарийлерде бирок кээде жүрөккө тиет, анткени канчалык сен элдин көзүнчө баягы мен жашоом сонун, мен жыргаймын, мен силердин сөзүңөрдү мээме албайм деген менен биз адам баласы жүрөгүбүз өтө баягы ар бир адамдын муштумундай эле деп коет го. Айзаданын жүрөгү болсо момундай эле экен да. Ушундай жүрөгү кээде сиздердин негативдүү сөздөрүңүздөн ооруп калат. Аны билдирбейм, аны мен өзүмдүн керебетимде жатып алып ыйлап, сен жөн түшүнүп жазып атат деп өзүмөн өзүм анан жок сен баары колуң келет, азаматсың деп туруп анан ордуман туруп, сиздердин негативиңиздерди унутуп, жакшы сөздөрдү эстеп туруп анан жакшы нерселерди баштаганга аракет кылам. Ошол себептерден колдон келсе бирөөгө зыянын келтирбей, колдон келсе пайдаңды келтирип жаша, пайдаң келтирбесе эч нерсе келтирбей эле зыянын келтирбей жаша дейт го. Ошол себептерден негатив аз болсун. Соло медиа порталына дагы чоң рахмат. Чакырууңуздарга мага эфир жакты. Көрүшкөнчө.